5 класс оқып мектеп көрмөс, 5 классқа дейін мектеп көрмөсө кандай жакшылык. Ya erkeklere yardım vermedi, ya gorikistlerden yardım vermedi, ya mertten yardım vermedi. Özü jet satıp tozup alıp жүрөт. Meniki ушуну жасап берди. Telefon tartıp сүйлөшүнөм, ona дөңгө чыгып, анан бирөө сүйлөшүп айтып келебиз. Бирөөдөн звонок кылса, кайерден тең чыккан же сообщение түшөт, анан тең чыккан жерге чыгып сүйлөшөбүз, ушундай маселе көп. Көпүр ошойт өзү неме? Бир эле ушу көпүр бар, бул союз малында коюлган негизи. Андан кийин сел алган сайын өзүбүз урушуна кылып, тракторлорду алып келип деп өзүбүз кылып урушуна эле кылабыз. Мэрия тарабынан эч кандай техника, эч нерсе берилбейт. Адам катары санабайт барсаң, бардыгы эле жалтырак солдо туралып иштебейт. Бул вообще эле бардак болуп кетти. Эчтен күнү мына жолго биз баса албайбыз. Ылай. Зимний время еще машина өткөрүп атабыз. Сен турайт атасың, ал жерде маршрутка жүрүп, маршрутка чыга албайт да ал жака, бара албайт да. Андан кийин автобус каттабайт деп атат. Онда кандай жашоо болду бу жерде? Бир Камчаткадан беттер болуп кетти го. Шуну бир карап көз салып койгон адамдар болор бекен. Саламатсыздарбы? Бул бирге чечебиз берүүсү. Кызматыңыздарда Дастан Осмонов. Өзүңүздөргө маалым болгондой, аталган берүү сиздер көтөргөн көйгөйлүү маселелерди эфир аркылуу чагылдырып, тийиштүү адистерден жооп алып берүүнү көздөйт. Эмесе бизге келген видео кайрылууга назарыңыздарды бурабыз. Мен Бабашев Рустам Мухаммад Сабирович, Туран бир аймагынын жашоочусумун. Bizde biraz көйгөйлөр бар, ошону чагылдырып беришиңиздерди суранабыз. Биринчи маселе бул жолубуз, көрүп атасыздар, жолдорубуз аябай начар. Экинчиден бул мектебибиз жок, бул нөлөбөй класстын окуучулары дагы ушул жерден жөө барып келет 7-8 километрге. Өзүбүз негизи шаарга караганыбыз менен шаар мэриядан эч кандай көмөк жок бизге. Анан үчүнчү маселебиз бул таза суу боюнча суу жок азыр ушул моментте. Ноябрда чыгат турба менен. Азыр ушул моментте суубуз жок, март-апрелге чейин уже турбаларыбыз жарылып, кат жүзүндө канча жолу мэрияга кайрылдык, эч кандай жооп жок болуп атат. Ошону бир чагылдырып карап берсеңиздер деп сурандык эле. Мына ушул видео кайрылуунун негизинде биз Тулпан жана Эдилбес аймагындагы көйгөйлөр менен таанышууну туура көрдүк. Бул жердеги негизги маселелер төмөндөгүдөй. Аймактын тургундары ноябрь айынан бери сууну сатып алып ичүүдө. Союздан калган суу түтүкчөлөрү керектен чыккан. Бул тарапка маршруттук каттамда жүрбөйт. Балдар мектепке барыш үчүн 3 чакырым жолду жөө басып өтүүгө аргасыз. Дагы башка кандай көйгөйлөр бар? Тургундардын оозунан угабыз. Bizde негизги маселе суубуз, жолубуз. Ар бир үйүбүздөн антен жок, телефон тартпайт. Бизде ошондой маселелер көп экен. Караган адам жок. Телефон тартып сүйлөшүнөм, она дөңгө чыгып, анан бирөө менен сүйлөшүп айтып келебиз. Бирөөдөн звонок кылса, кайерден тең чыккан же сообщение түшөт, анан тең чыккан жерге чыгып сүйлөшөбүз. Ушундай нерселер көп биздечи. Ушуларды эч бир неме кылган адам болбойт. Мындай бир жерге ишке коюп берилет деп эч бир неме кылбай атышат. Анан жолубуз жаман. Суубуз жок. Азыркы учурда ушул жерде коомдук транспорт каттайбы, маршрутка? Лагерде алды кечейлер катнайды. Бияга пешком келебиз. Транспорты барлар машинада келет, транспорты жоклар пешком келет мына бизге окуйганда. Демек 3 километр чакырым аралыкка чейин жөө келет. Ага чейин болгон бир эле каттам бар, 124. Бир эле 124 келет, лагерден кайтып кетет. Лагерден кайтып кетет. Ол жерден биракка жөө келишет, жөө түшүшөт. 150 метр турбамыз, 200 метр турбамыз тешилген. Былтыр ели ашы су турбаны ямап, уяктан, бияктан кылып нема, мердан чакырдык, келишти, карашты. Бизге пул выделят кылышты 150 миң. Ашы 150 миңнен азыр чыгарып кылып. Мына март келadi, биз сусуз калыпбыз. Я кылып берадыган адам жок, я битасы бир харакат кылып берадыган адам жоктур. Суумуз определенно азыр быйыл суу болмойт. Суусуз каламыз. Инфекция кайерден келет? Адамдар хамма жерден эшекте yoki keladi transportlari da ko'tarib kelishsa, ashunda suv bo'ladi. Bo'lmasam yo'q. Nimasi bo'lmasa, agarda bitta vodovozni olib kelsangiz 2000-3000 siz kelmaydi bu yerga. U har kim unga kuchi yetmaydi bu vodovozga telagani.
Men Karaçıkavara, men bir yerde korенной adamman. Men 82 yıldan beri masada yaşayman. Aşı определенный dep bizga qoldirgandi. Aşı boyunca mana qilamiz deyishdi. Stolbalarni qaranglar. Stolbalar mana shu stolba. Qolganlari o'zlari podсоединять etib mana bundaqa stolbalar qo'yib ketdi. Aşı stolbalarga ham bizga qaramak ber. Biz ne uchun pul to'laymiz svetga? Biz nalogimiz bor aşı svetni ichida. Nalogini to'laymiz. Aşı nima? Bizga qilib berishga shart. Agarda bitta pravoda uzilsa, neday bir shamollarda uzilsa, bitta balani yo bitta hayvonni o'ldirib qo'yadi bu svetlar. Bu hazakamdan qilingan svetlar. Nada как bir fazada o'tiramiz, mana shuncha yil. O'sha yozdik, o'tirida gapirdik, bittasi qarab bizga qilib bergani yo'q ashuni. Определенный bitta kelib, chechim chiqargani yo'q ash odamlar bizga. Dokumentlaringiz qanday qaralgan? Uyingizda negizi qizil kitapchalari bormi? Qizil dokument yo'q. O'sha sotib olgan dokument bor. Qaysi tilchada? Oldi satdi degan tilkar. Qizil dokument bor. Qolganda ne? Oldi satdi. Qayrilsangizlar, nega degan javoblarni olibsizlar? Oldi satdilar. Oldi satdi degan bularda haqiqatan dokument men aytib beraman. Oldim bana dokument bularda shart bo'yicha hech qaysida yo'q. Kim agarda eplaganlar aşı egasini topib, aktisini olib qo'ygan bo'lsa, bor aşı aktlar. Aktisi yo'qlarni hech qanday dokumenti yo'q. Shuning uchun mana kelgan bularning hammasini semyasi bor. 5-6 tadan bolasi bor. Mashalar o yaxshi yerdan kelishmagan bular. Shu ish yo'qligidan, bolalarning shartiga bo'lmaganligidan mashhadga kelib vatan qilib uy qilishgan. Shuning uchun bularga bir balo qilib turib, mashada nechta jitel bo'lsa, ashularga chechim chiqarilsin, shtop uy qilib uchastik beriladimi, ili ashularga dokument qilib beriladimi, ashu to'g'rida chechim chiqarilsin. Ashular orqasida yursa, har biri qizil kitob olsa, haqiqatan yo propiskaga kirishamasa ko'plari, propiskaga olishmaydi, qizil kitob yo'q deb. Ashu chechim chiqarsa, inan keyin bular ham bir propiskaga kirib, mana undaqa bolalarni o'qitib, bir shartga kirishib olishardi. Shuning uchun kirisholmayapti bular. Shuning uchun dokumenti ko'plarida yo'q. Men aytib beraman. Ko'plarida yo'q. Hech qanday dokumenti yo'q. Aliga aktlari ham yo qilishib bermaydi, короче говоря, aktisi borlarini. Eplashmaydi, короче говоря. Unga yo arxitektura yordam bermaydi, yo registrdan yordam bermaydi, yo merdan yordam bermaydi. Bu yerda elder особенно yosh bolalar bor. Qishda maktabga bormaydi. 5-klass o'qib maktabga bormaydi. 5-klassga maktabga bormasa qanday yaxshiligi? Maktab yo'q. Uylarida o'qitadi bolalarni. Septep barib ham ol mektepte o'qisa, u qanday odam degan bo'ladi. Yashasa qanday bo'ladi ham, taqdiri qanday bo'ladi? Ani o'ylab o'tdi ellar. Bu yoqda borib arzonsan o'qipaydi hech kim. Barasin, turib qayra kelasin. Ellar cho'g'ilib boradi. Adam qatar sanab aytib barsang, bardığıyla jaltıraq solda turalıb işlebeydi. Bu вообще bardaq olub bitdi. Eng nachari. Anan men o yoqdan burilib o'zim boshqa transformator qo'ydirdim. O yoq bu yog'i 250 mingga. Hozir aytishga oson ekan, onu tanish qiyin ekan. Boshqalarga qanday deb bo'ptir, men o'zim kun kichkina qamdandim. Zag'ı ham o'shonda ham eng birinchi jasho suv bilan o'ziq ekan. Bu yerda suv degan narsa yo'q-ku. Chekni berib o'tadi. Bari har yoqdan kelib olib o'tadi elder. Ularning ham muhtojligi o'ta katta. Mana uylarda solib qo'ydi, kelib yashay olmay ketib o'tadi. Mana soldi. Ana uch uy solishdi, yashoni nimasi yo'q, dağı ketdi. Suv masalasi. Suvni negizi Shunday orada to'ldirib olamiz. Bu suvni nimaga ishlatasiz? Qazaranda ishlarda masajat dekabrda to'xtatdi nasos. Shundan ham iyunga suv yo'q bo'ldi. Ushul suvdan ichiga foydalanyapsizmi shu suvdan? Men buni tozalanda ishlatganman etimda. Sal-sallarga yana masajat. Nima qilamiz? O'zingizlar qolgan go'y-go'ylarni ko'rdingizlar. Amentib жөө түшүп жатат. Бул аралыкты көрсөңөр, кышындасы бул жерлер кар болуп, опасный болуп калат. Жөө барганыбыз жөө эшек менен ташып, ошо Акбурадан алып чыгабыз. Суу ошол жерден келет. Ошол жактан алып чыгабыз.
Жалпылап айтканда, бул аймакта чечилбей келе жаткан негизги 5 көйгөй бар. Алар маршруттук каттам жана таза суу маселеси, электр энергиясы, жол көйгөйү жана жер тилкенин кызыл китепчесинин жоктугу. Бул аймак Ош шаарына караштуу болгондуктан, мэриянын шаар куруу жана муниципалдык ишканасына барып, маселенин чечүү жолдору кандай пландалууда деп сурадык. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын мэриясы тарабынан аталган аймактардын ген планы иштелип чыкты. Билесиздер, мурда как багманчылык участкалары катары колдонуп жаткандыгына байланыштуу ал жерлердин ген планы жок болгон. Бүгүнкү күндө ген планы иштелип чыгып, шаардык кеңеш тарабынан бекитилип, аталган аймактардын дагы үйлөрдү мыйзамдаштыруу иштери биздин Ош шаарынын мэриясынын жеке турак жай куруу, жер пайдалануу жана турак жай маселелери боюнча департамент аркылуу мыйзамдаштыруу иштери жүрүп жатат. Мыйзамдаштыруу үчүн буга чейин бир 2 жыл мурун кандай иш кагаздар талап кылынары боюнча атайын эскертмелерди жасап, ар бир үйгө чейин үйлөргө таркатылып чыккан. Ал жердеги үйлөрдүн кээ бирлери сот органдары аркылуу бүгүнкү күндө мамлекеттик актар алынган. Андан башкалары бизге ошол керектүү иш кагаздарды алып келген, толуктаган документтер негизинде ген планга туура келген жерлерин Ош шаардык архитектура башкармалыгынын атайын корутундуларынын негизинде бүгүн мыйзамдаштыруу иштери жүрүп жатат. Эми көйгөйлөрдүн ичинен жер участкалардын документтерине токтолобуз. Тургундардын басымдуу бөлүгүнүн үйүнө тиешелүү кызыл китепчеси жок. Эмне себептен? Тийиштүү адис жооп берет. Өзү положено 5 соток алыш керек. 5 соток алыш керек. Бирок бүгүнкү күндө ол өзү 7 соток тозуп алып жүрөт. Меники ушуну жасап берди. Biz aytып атабыз, onu жасап бере албайсыз, аны 5-50 соток жасап бере аласыз. Бирок ал мурунку элдердин топографический съемканы жасатабыз да, жасатканда моунда жерди топографический жасап берет да, мону жасап берет. Анан мону менен биздики да дал келбейт, постригистик менен onu дал келбей калат да. Мисалы, сиздер айттыңыздар, мурунку элдерден алды сатып жол менен сатып алган депчи. Бирок ошентсе дагы ал өзүнүн жерин сатып атат да, ушул жердичи мисалы 5 сотукка гана сатып алат. Документайны сатып алып. Мисалы мен могул жерде участок сатып алсам, документи бар участок. Бирок могул жерде дагы алдым келип атса, буну эмне ала албай каламбы ошондо? Ошондо ала албайсың. 5 сотукту гана. Жеке адамдан дагы. Жеке адам эгерде ал документтештиргенден кийин сен сатып алсаң болот. Качан токтом чыкканда, мэриянын токтому чыгып, барып кызыл китепке госакты алып, архитектуралык кагаздардын баарын алгандан кийин барып формат 4 сурайсың да. Мына немеге деп сатып, ал немеге деп. Барсаң, анан кийин справка берет, ошо справканы нотариуска алып келесиң, деп беребиз. Эми мындай айтканда бунун азыр юридикалык күчү жок да. Жерге болгончо, ол айтып атпайм, илгери буну товариществого бөлүп берген да, баягы обществого бөлүп берген, коомго бөлүп берген манча. Коомго бөлүп бергенде коом өзү мындай книжкаларды ачып, жерлерин бөлүштүрүп берген. Дарча кылыпчы. Дарча кылып бөлүштүрүп берген. Эми ошондо мына олорду болсо, кийинки закондор менен бизге өтүп атпайбы кайра шааргачы. Анан кийин статус берип атат шаар. Калыптык конуш болсун деп. Буларда азыр кайрадан калыптык конуш дегенде мындай айтканда башынан бериле турган жерлерде мындай айтканда, мына жерди пайдаланууга деп атат. Жеке менчик эмес да, туурабы? Мына орусчасын окусаң, на право пользования земельного участка. Пайдаланып турганга деп атат. Пайдаланып турганга. Мунун мындай юридикалык мындай күчү жок. Күчү бүгүнкүндө жок. Үй же жер тилкесин сатып алууда эмнелерге жана кандай документтерге көңүл буруу зарыл? Жеке адам менен болгон келишимдин юридикалык күчү канчалык мыйзамдуу? Юристтен кеңеш. Өзүнчө башкаруу органдар тарабынан берилген жердин документин, андан кийин кыймылсыз мүлктү каттоо башкармалыгына барып, ал жерден келишим түзүш керек алды сатты. Ал болбогон болсо, ишеним кат аркылуу жерди алып калган алса болот. Анда дагы ошол ишеним кат нотариалдык түрдө көйлөндүрүлгөн ишеним кат жана ошол жердин ээсинин ишеним катын, анын эгерде аялы болгон болсо, үй бүлөлүү болгон болсо, аялынын макулдук каты да болуш керек. Эгерде ансыз болбогон болсо, тил кат менен же жөн ооздеги сатып алынган келишимдер бул уже
талаш маселени жаратат, кийин анын сотко кайрылып, анын өзүнүн сатып алгандыгын далилдеп, бир топ убагерчилик тартып калышы мүмкүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн чечилишине биздин телеканал байкоо салып турмакчы. Алдыда булардын баары чечилип, жашоочуларга жагымдуу шарт түзүлөт деген үмүттө берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Сиздер да аймагыңыздардагы кандайдыр бир көйгөйлүү маселелерди көрүп калсаңыздар, экрандагы чыгып турган WhatsApp номерге видео тартып жөнөтүңүздөр. А биз аны эфирден чыгарабыз. Саламатта калыңыздар.